Emne üçün ayal kişi менен erkek kişilerin gормондору buzuladi. Жана ayal kişi dağı, erkek kişi dağı ошого жараша бирөө толуп кетет, бирөө арктап кетет. Бул үчүн, урматтуу мекендештер, биз биринчи адамдын анатомиясын biraz түшүнүп алышыбыз керек да. Мынакей, адамда ayal kişilerдин бул жатын органдары. Жатын, кын, влагалище, матка, труба жана яичниктер. Ушундай эле эркек кишилердин дагы өзүнүн органдары бар. Демек, ушул органдар кайсы жерде жайгашкан? Булар бардыгы келип ичегинин түбүндө жайгашкан. Мына караңыздар. Мына жерде ушул ayal кишинин дагы, эркек кишинин дагы органдары ушул жерде жайгашып, анын түбүндө табарышта жайгашкан. Эгерде биз капталдан ала турган болсок, мына караңыздар. Бул табарсык, бул жыныс органдары жана жоон ичеги. Караңыздар, жоон ичеги келип ушул табарсык менен жыныс органын үстүндө жайгашып калат. Мына капталдан да көрүнүп турат. Эмне үчүн аялдардан толуп кетет, эмне үчүн эркектерден толуп кетет? Бул ошолордун гормондорунун аз чыгып калуусунан. Эмне үчүн гормондор аз чыгып калды? Себеби деген ичегиде проблема бар болсо, ичегиде кандайдыр бир көйгөй пайда болгон болсо, мисалы ичи өтүшү мүмкүн, бирөөнүн ичине жел толушу мүмкүн, бирөөнүн ичи катып калышы мүмкүн. Бул эмне үчүн ичегиде бирөөнүн ичи катып калат экен, бирөөнүн ичи жел жүрүп толуп калат экен, эми бирөөнүн ичи жүрүп кетет экен. Себеби деген өт башчасы жана уйку без өздөрүнүн сокторун жакшы койбой калгандыктан ушул өт менен уйку безин айынан жоон ичеги, ички ичегилерде проблема пайда болот. Кызарып, шишүү пайда болот. Муну гиперемия дейт, отек дейт. Ошол жердеги ичегинин ичиндеги клеткалар өздөрүнүн согун чыгарбай калат. Ички ичегиндеги клеткалар кызарып, шишип, алар өздөрүнүн согун чыгарбай калат. Тамак жакшы сиңбей калат. Ошондон ушул кесеп өтүнүн айынан, ушул өт менен уйку безин койбой калгандан бул ичегилердин түзүлүшү, ичегилердин нормалдуу иштеп аткан клеткалары кызарып шишип кеткен үчүн жакшы сокторун чыгарбай, жакшы тамактарды эритпей калгандыгынан булар кызарып шишип кеткенден кийин булар оор болуп калат. Оор болуп калганда мына келип ушул жыныс органдарын жана табарсыкты кысып калат. Кысып калуу деген сөз, эми караңыздар, мен дайым мынтип түшүндүрөм да, мынтип колум кысып калганда көрдүңүзбү? Мына жерим агарып кетти мына. Мына агарып кетти. Мына жерде кичине гана кан кетип атат. Ушинтип мен коюп коюмчу 2 саатка. Мына жерге кан барбай калгандан бул жерге клеткалар өзгөрө баштайт. Бул эгерде кенен жатканда, карагыла, кенен болгондо кан тамыр жакшы келип, керексиз нерсе көбүрөөк кете баштайт экен. Ошол сыяктуу мына ушул ичегилер, ички ичеги 4 метр экен, жоон ичеги 2 метр экен, экөө биригип 6 метр экен. Ушул 6 метр ичеги өт менен уйку без жакшы койбой калгандыктан кызарып шишип, дагы чаласына бирөөнүн ичи каткан болсо ичинде замдар толуп, бирөөнүн ичи көп болмосо ичинде воздухтар аны чоюп, ошонун баардыгы келип туруп, ушул жыныс органдарын кысылып калуусуна алып келет экен. Дагы кысылып калуу менен яичниктер жакшы кан албастан гормону аз чыгып калат. Гормон аз чыккандан кийин аял киши тола баштайт. Ушундай эле себеп эркектерде дагы. Эркек кишилер ойлойт, ой бул авторитет деп ичи чоңоюп кетсе сүйүнүшөт. Жок, ичи чоңойгон адам мен аны оорулуу деп айтам. Ичи эч качан чоңойбош керек. Менин 103кө чыккан чоң апам дайым бирөө келсе ичин түртөт болчу, мынтип кандап, ай ичиң толо, быкы чыгып турбайбы? Бар, аракта деп. Ошол 103кө чыкты. Себеби деген анын ичи дайым ичкерде турган, ал дайым көп кыймылдаган, көп иштеген, ичегилерди иштеткен. Демек, ошол ичегилердин жонуруп кетиши, ичегилердин ногу ичегинин жанында булар жакшы иштебей калгандан кийин ушул жердеги керексиз нерселердин баары май болуп чыгат, Ошон үчүн мынтип иштеп чоңоюп кетет. Демек, ал мусор болот экен. Мына ошол мусорлар, май түрүндөгү мусор, жоон ичегинин тегерегиндеги кызарып кеткен ичегилер, ушулардын баары келип туруп эркектерде
тестостерон деген гормонун азайышына алып келет экен. Аялдарда болсо аялдардын өздөрүнүн гормону